Wa akhbara subhanahu wa ta'ala anna fihi al-qudwatul hasanatu li ummatihi. Oşondoy ele Muhammed paygambarыбызda, урматтуу бир туугандарым, qudwal hasana. Эң бир көркөм, эң бир чырайлуу, эң бир жакшы, эң бир зор үлгү бар дейт. Адамдардын бардыгы, урматтуу бир тууганым, миң уккандан бир көргөн деп үлгүгө ээрчишет. Адамдардын бардыгы миң уккандан бир көргөн деп эмне? Үлгүгө ээрчишет. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha kaseera. Ahzab suresi 21-ayatında deyt. Haqiqatda sizler üçün Muhammed paygambarda үлгү бар deyt. Кандай үлгү бар? Эгер сен өзүн кантип алып жүрүш керек, ээрчигим келет десең, Muhammed пайгамбарды ээрчи. Кантип тырмагын алган, кантип мурутун кыскарткан, кантип денесин кам көргөн, кантип жууган, кантип кийинген. Эгер десең кийингенди ала турган болсоң, Muhammed пайгамбарды кара. Эгер десең үйлөнө турган болсоң, Muhammed пайгамбар кандай ата болгон, кандай күйөө болгон. Эгерде Muhammed пайгамбар кандай кошуна болгон, Muhammed пайгамбар кандай бала болгон, ата-энесине кандай дуа кылган ошолорго, Muhammed пайгамбар досторуна кандай мамиледе болгон, Muhammed пайгамбар үйүндө кандай кылган, айтыр сага толук. Эгерде падиша болуп калсаң, Muhammed пайгамбар кантип ислам өлкөсүнүн башчысы болгон. Биринчи ислам өлкөсү Muhammed пайгамбардын колдоосунда курулган, урматтуу бир туугандарым. Эгерде даават кыла турган болсоң, Muhammed пайгамбар кантип даават кылган. Эгерде тууганың ойлоп калса, Muhammed пайгамбар кантип көмгөн, кантип ыйлаган, ошонун бардыгы, урматтуу бир тууган, сага менен мага үлгү, урматтуу бир тууганым. Muhammed пайгамбардын сүннөт аткарылбай калган жерде бизден жийиркенет. Дааватчылар келген экен, кийимдери шалтак, анан тырмагы жарылган, согончогу жарылган кир дейт. Пайгамбар согончокторуңарды, чыканактарыңарды, колдордун араларын таза жуугула деп айткан. Пайгамбар алейхиссалам айткан сапардан келатканда, шаарга келатабыз, кийимге чеңер доңдогула, куну шаматан байнан нас, адамдардын арасында жүздөгү сулуу калдай болгула, өзгөчөлөнүп тургула, кийимдериңер доңдогула деп айткан. Эгерде биз сүннөт толук кармана турган болсок, урматтуу бир туугандар, анда биздин жашообузда башка бирөө тараптан бизге сын айтылбайт, урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адам аскерге барып кол башчы боло турган болсо, жол башчы боло турган болсо, буга дагы Мухаммед Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз өзү үлгү болуп эсептелет. Демек, бул жерде айтат Аллах Таалам: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Силер үчүн Мухаммед пайгамбарда өтө бир кенен үлгү бар дейт. Ким үчүн? "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Аллах Тааладан жакшылык үмүт кылгандар үчүн жана кыямат кайымдан бейишке барам үмүт кылгандар үчүн. Бирок үмүтүң Кудайдан жок болсо, шайтан менен дос болсоң, тозок бейишиң болбосо, анда саң иши жок, урматтуу. Алла Пугачеваны, Филипп Киркоровду, Путинди, дагы бирөөнү өзүң үлгү кылып басып жүрө бересиң да. Саңа үлгү Мухаммед пайгамбар, урматтуу бир тууганым. Атаң да үлгү эмес, апаң да үлгү эмес саңа. Чоң атаң да үлгү эмес, балки Мухаммед пайгамбар үлгү, урматтуу бир тууганым. Эгер сен үмүтүң болсо Кудайдан, эгер сен акыреттен үмүтүң болсо мына ушул нерсе, андан кийин ва закараллаха касира, жана Кудайды көп зикир эстегендерге. Чыныгы Кудайды эстеген адамдар пайгамбарды үлгү кылат. Анан Кудайды эстебегендер башка бир ишме ташпат үлгү кылып, кыйналып, басып жүрө берет. Ибн Касир өзүнүн тафсиринде айтат: "Hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ibn Kafir mufassirlerin çoğunlarının biri aytat, mına uşul ayat deyt. Peygamber aleyhisselam söylеген сөздөрүндө, аткарган иштеринде, бардык ахвалдарында бизге үлгү экендигинин эң чоң далили дейт. Андан башка үлгү, андан башка жол, андан башка акыйкат издешин, урматтуу бир туугандарым, бизге кереги жок. Эгер ошондой турган болсок, биз күнөөкөр болуп эсептелебиз. Башка бир риваятта пайгамбарыбыздын Маула кызматчысы чакырды деген риваят келет дейт. Бул риваятта пайгамбар тигүүчүсү деп келсе, башка риваятта пайгамбарыбыз кызматчысы деп келет. Тигүүчүсү дегенди деле, кызматчысы дегенди деле жазбай эле жөн эле бир адам чакырды деп айтса деле боло эле десе, болот эле, бирок кызматчы же тигүүчү дегенден бир маани жөнөкөй адамдар чакырса дагы барыш керек деген сөз. Кибир болбостон. Только байлар чакырса барып, анан мындайлар чакырса барбай койгон жакшы эмес. Бир жакка убада берсең, жөнөкөй жүрүп, андан кийин кыйындар чакырса, тыштап кетип калат кээ бир адамдар. Анан калып кетесиң, андай болбош керек. Азирети Абсустарда ушундай эле. Бир жолу үйүнө барсак, ифтарга жакын калганда умрадан келди эле, бир министр чакырып калыптыр да. Анан жанында бир шустр бирөө бар эле, азыр эле бар, ал өмүрүн кылсын. Ошака барайлы, муфти ошака барайлы дейт. Десе, жок, биз убада бергенбиз деп, жөнөкөй эле бирөөнүкүнө кетти ошака. Анан убадага хилаф чыксак, мунафик болуп калбайбызбы деп, ошака кетти. Мына. Тигүүчү чакырды дейт.
Men deyt Peygamberimiz aleyhisselam menen jönöp kaldım çoğu deyt. Peygamberimiz erçip, "Ja atayın bu kadar çakırıp olgan sen daha gel" deyt. Antkeni Peygamberimiz aleyhisselam özü barganda janında hem hizmet kılgın anası barsa, bu jakşırak bolot. Antkeni anın hizmetin kılganды bilet, Peygamberge kандай rahattуу ekendигин bilet. Ошон үчүн bir adamды konokко чакырганда ага hizmet kılganды koşup çakırgan jakşırak. Antkeni al özүн ошол жерде эркинирээк, комфортнуйраак сезет деген сөз. Комфорттуу дегенде кантет кыргызча? Ыңгайлуу, жайлуу, ыңгайлуураак, жайлуураак сезет деген сөз. Бардык, барсак дейт, бизге арпадан жасалган нан койду дейт. Андан кийин сорпо койду. Шорпонун ичинде ашкабак бар экен, жана сүрүстүлгөн эт бар экен дейт. Арабтар этти кантип сүрүстөт? Туздап туруп бүңгөгө ташка жабышат. Аябай сонун. Аны кийинчерээк биширбай жесең деле боло берет да. Кадимгидей мында балыктай копчон этилгенде мен жеп көргөм ошондайды. Ошондой кошулган сорпо экен дейт. Ошондайды бизге койду дейт. Нан арпадан жасалган. Кийин сорпо, ичинде ашкабак бар экен, жана сүрүстүлгөн кургат эт бар экен ичинде. Азирет Анас айтат, идиштин тегерегинен ашкабакты издеп жүргөндүгүн көрдүм пайгамбарыбыздын дейт. Ошондо караганда ашкабак калкып чыккан жери болсо, ошол жерден ашкабактарды алып жеп аткандыгын мен көрдүм дейт. Ошону көрдүм. Анан ошондон бери мен ашкабакты жакшы көрүп калдым. Ошондон бери ашкабакты жакшы көрүп калдым дейт урматтуу бир туугандарым. Айттык биз, бул албетте пайгамбарыбыздын кул мимма ялика, өзүңдүн астыңдан эле же деген сөзүнө каршы келип калат го. Буягы эмне болот десек дейт, жок дейт. Өзүңдүн алдыңдан же деген сөз, анткени башканын алдынан жей турган болсоң, башкалар зыян тартып кала турган болсо. Адамдар этке качырат да башкага качырып атпайбы? Демек анда эч ким зыян тартпайт деле деген мана. Балким ошого чейин Анас ашкабакты жакшы көргөн эмес, ошондон жакшы көрүп калдым деп атпайбы? Демек Анас эттерди жеп аткан болсо керек да, бул ашкабак жеп атканда. Айтыр экөөнү ушундай койгон дейт. Анан экинчиден Пайгамбар алейхиссалам аны башка бирөөлөргө үйрөткөн, өзүнө эмес. Анткени өзү башка бирөөнүн астынан жеген болсо, ошого жук болот дагы, ошондон ага табаррук болот. Демек пайгамбардын кайрага берекеси жугат деген урматтуу бир маани. Бул Пайгамбар алейхиссаламдын кылык жоруктарын, сүйлөгөн сөздөрүн, кылган эткендерин пайгамбар катары этикат кылган адам угуп атканда бөлөк түшүнөт, аны жөнөн адам катары этикат кылган адам укса такыр бөлөк түшүнөт. Алар деген аздек түшүнүктөр жок. Ал пайгамбар эле андан табаррук болот, андан береке болот, Сайидул халқи деген түшүнүктөр аларда жок апандыларда. Алар ошону түшүнүп атканда биз катары түшүнөт дагы эмнеге мында пайгамбар болсо эмне өзүнө пайгамбар дегенде сөздөрдү сүйлөп коюшу мүмкүн. Албетте бул ширк. İmandan çıkar küfür. Şirk emez küfür bu. Demek tamak az bolgan bolsa da çıkırış gerek. Emne tamak veresin, salatları var mı, perivutları türeti var mı, yok bu degende çıkırıp aytpastan ошол tamak kanday bolgan bolsa dagı ошол tamakты emne jey beriş gerek. Andan ekinçiden bir nersesi çoğ adamlar, çoğ hizmatdagi adamlar, çoğ mansaptуу adamlar, çoğ kadırbaktуу adamlar jönök adamdardын үйүнө баргандыгынын дурус экендиги. Кой барып өлтүрүп коюшу мүмкүн, тамактары начар болушу мүмкүн, дагы бир неке ага ошогондо туура эмес. Андан сырткары өзүнүн кызматчысы менен чогуу тамак жегендин фазилеттүүлүгү. Кээ бир чоңдорго тамак өзүнчө берет. Мисалы үчүн жанында жүргөн шопуру менен же секретары менен же ошого окшогондор менен тамак чогуу жегиси келбейт. Кээ бир жерде чоңдор ээрчип барып калсаң, эмне кылат? Өздөрү кирип тамак жеп аткан болот. Эгер чогуу чогуу тамак эле жеп аткан болот дагы, аны айдап барган, ташып барган, тартып барган тиги айдоочу сыртта калган болот да. Эң маданиятсыздык мына ушул. Senin kötörüp турган кызмат эртең түшүп калып, бул чоң болсоң да сен ошондой ишти калып калышың керекпи? Демек ошондой үчүн эгерде атайын бир маселе чече турган бир сөз болуп башка дүйнө тамак боло турган болсо, анда ошолор менен чогуу жегендин фазилети, урматы бир тууган пайгамбарыбыздын сүннөтү. Мына ушунун бардыгы Пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн кичипейилдигинен кабар берет. Кичипейилдүүлүк сөз менен эмес, балким иш менен болот. Иш менен мына мынтип жашоосу менен көрсөтүп берет. Анан Пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн кызматчыларына, жанындагыларга, кызмат кылгандарга кичипейил экендигинен кабар берет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Силер үчүн Пайгамбарыбыз алейхиссаламда эң жакшы үлгү бар дейт. Biz үлгү кылып бирөөлөр Орусиянын президенти Путин үлгү кылат. Үйлөрүнө барсаң, сүрөттөрүн илип алгандар бар. Бирөө артисттерди үлгү кылат, бирөө башканы үлгү кылат, дагы бирөө башканы үлгү кылат. Чын урматтуу бир тууганым. Биздин мамлекеттик ишканаларда президент үлгү болуш кетти, падиша сүрөтүн илип алабыз бардыгыбыз, үлгү кылат деген сөз да. Кудай Таалам айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Аллах Тааланын элчисинде жакшы үлгү бар дейт. Бирок кимдер үчүн?
Kimler üçün dese limen kana yarjullaha vel yevmel ahir ve zekarallaha kesira. Bul Allah Taala'dan ümit varlarga, jana kıyamattan ümit varlarga. Kudayım günömü geçirip beşten orun bersin, ahiretke barganda şermende bolboy, uyat bolboy, beşke çıkıp keteyim dep Kudaydı göbestegen adamlar üçün deydi. Anan ahiretin bana geregi yok, bana beştin geregi yok. Men mınday dese anda özün kalagan dülgü kılıver. Kalasan üydегі baltegen dülgü kılıver degen söz. Biro kimdegi Kudaydan ümit kılgısı gelse, ahiretke barganda baktulu bolgusu gelse, anda bul adamlar emne kılış gerek? Peygamberimiz Aleyhisselam'dı ölügü kılışı gerek bolot dedi.